Анда эмесе суроолорубузду берип баштасак, алгач эле актуалдуу болуп жаткан акыркы күндөрү чек ара маселесине байланыштуу сурообуз болсун. Буга чейин тургундар аралашкан бул тармакта бир топ чыр-чатактар орун алып келген. Учурда чек ара маселесинин абалы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Туура айтасыз, чек ара маселеси бүгүнкү күндө өтө актуалдуу маселе болуп турат. Бул чек ара маселеси боюнча бизде Жалал Абад областы боюнча 3 эле участогубуз, мындай аныкталбаган участогубуз бар. Бул Ала Бука районунда, анан Аксы районунда. Ала Бука районунда 2 участогубуз бар. Гавасай, анан Гава деген участоктор. Бул боюнча бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, комиссия иштеп атат. Баягы мамлекеттик комиссия, делимитация, демаркация боюнча мамлекеттик комиссия бар. Анын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршевич өзү жетектеп бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Мына жакында эле 23-нөн 27-сине чейин Өзбек Республикасында өтөт бул жолугушуу, ушул границалар боюнча, чек аралар боюнча. Ал жерде дагы талкуулар болот. Буга чейин талаш болуп келген жерлер боюнча баардык маселелер ушул комиссиянын отурумунда каралып чечилет бул маселелер. Жакында эле президент Садыр Жапаров Ташкентке болгон сапары орун алды. Делегациянын курамында сиз дагы бар элеңиз. Мына ушул жолугушууда Жалал Абад облусуна тиешелүү болгон эмне маселелер каралды? Туура айтасыз, 11-12 мартта биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Өзбек Республикасына баягы иш сапары менен барды. Анын алкагында 22 келишимге кол коюлду. Эми Жалал Абад боюнча айтсам, биз Наманган областы менен ошол кызматташуу боюнча биз дагы өзүнчө жол карта түзүп, буга чейин иштеп келгенбиз. Жол картасын түзүп, ал боюнча ошол жолугушуунун алкагында биз кол коюп бекиттик. Бүгүнкү күндө ал биздин жол картабыз дагы жалпы 22 пункттан турат. Анын ал боюнча кол коюп келгенден кийин биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бизге тапшырма берди. Ар айда бул кылынып аткан иштер боюнча ошо эки коңшу областтардын кызматташуусу боюнча ар айда отчет берүү боюнча. Анын алкагында жумуштар башталды. Эми негизинен биз Өзбекстан Республикасынын Наманган областы менен 2 районубуз чектешет. Анжан областы менен 2 районубуз чектешет. Анжан областы менен биздин Сузак, Нокен райондору чектешет. Ал эми Наманган областы менен Аксы, Ала Бука райондору чектешет. Бүгүнкү күндө ошол жолугушуунун ошол жол картанын негизинде соода экономикалык өнүгүү боюнча, айыл чарбасы боюнча, туризм боюнча, өндүрүштөрдү биргеликте иштетүү боюнча мына чек аралар мына көптөн бери жабык турат. Бунун негизги себеби биздин пандемия чыккандыгына байланыштуу 2020 көп постторубуз жабылган. Ушул чек арадагы канча пост болсо, ошолордун баардыгын ачып иштетүү боюнча 3 айлык тапшырма берилди бул боюнча. Эми мен ушуга кеңири токтоло кетсем, бул ушул чек ара постторун ачуу боюнча дагы мындай маалымат берип коеюн деп атам. Элибиз угуп отурат. Биз постторду ачканда эми биз ЭСке киребиз да, ошонун талаптарына ылайык кылып туруп, анан кийин ачышыбыз керек. Себеби башка биз менен баягы коңшу ЭСке кирген мамлекеттердин дагы ошол нормаларына туура келиш керек. Азыр ошол боюнча иштер жүрүп атат. Бул боюнча өкмөт дагы тапшырмаларды берип, өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе бул. Эми бул чек аралардын ачылганы эми эки коңшу баягы эки элдин карым катташуусу жакын болуш үчүн баягы соода сатык иштеринин мындай көбөйүшүнө ушундай шарт түзөт. Андан сырткары спорт тармагы боюнча, маданият тармагы боюнча
Анан бул бизнести өнүктүрүү боюнча, баягы бизнес форумдарды өткөрүү боюнча, ал боюнча бизде ошол Өзбекстан Республикасынын соода үйүн ушул Жалал Абад областында ачуу, Кыргызстандын соода үйүн ушул Наманган областында ачуу боюнча дагы бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан сырткары ошол эки областтын баягы товар өндүрүүчүлөрү менен дагы биздин Кыргызстан Жалал Абад областы менен Наманган областынын баягы товар өндүрүүчүлөрүнүн ортосунда алаканы мындай күчөтүү боюнча дагы. Андан сырткары бизге эң негизги биздин маселе мына көмүрдү биз Өзбекстан Республикасына экспорттойбуз. Биз азыр ошону сүйлөшүп ушул Кыргыз Республикасына ушул биз неме план кылып атабыз. Шамалсай шаарчасына ушуну биргелешкен ишкана ачып, Өзбек Республикасы ушул жерден көмүрдү өздөрү сатып алып, анан вагонго жүктөп алып Өзбекстанга алып киргенге сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Себеби биздин көп ишкерлерибиз бүгүнкү күндө көмүрдү Өзбекстанга алып кирип, же келишимдери туура эмес болуп калып, же мындай акчалары мындай кечигип, 1 жылдап, 2 жылдап ала албай калган күндөрү болуп атат экен. Ошондой болбош үчүн ушул жерде биргелешкен ишкананы ачып, ошолор мындай кепилдик болуп туруп сатып ала турган кылып. Андан сырткары мына Наманган областы Өзбекстан Республикасы боюнча эң көп өндүрүшү бар область болуп саналат экен. Ал жерде бир топ көптөгөн мындай курулуш материалдарын чыгара турган текстиль өнөр жайы, ошондой эле бардык тармакты камтыган өндүрүш ушу Наманган областында экен. Ошонун алкагында буларда бизди кызыктырган, буларда тери иштете турган заводу бар экен, терилерди иштеткен. Биз бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кыргызстандан терини сатып алуу боюнча, импорттоо боюнча. Алар өздөрүнүн өкүлчүлүгүн бул жерде ачып, Кыргызстандан биздин тургундардан терини сатып алышып, бүгүнкү күндө терини ыргытып жиберип атат да. Иштетпестен биздикилер мындай теринин мындай иштетилбей ыргытылган көп болуп атат. Ошону биз ыргытпастан элге жардам болуш үчүн ушуну Өзбекстан Наманган областынын тери иштеткен заводуна тапшыралы деп сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү күндө алар макул болуп атат, сапатыны көрөлү дейт алар. Анан экинчиден булар эсептеп чыгайлы, биз Кыргызстандан терини канча сомдон бизге сатып ала алабыз деген булар расчетторун эсептеп атат. Баягы таможнядан бизден канча төлөм төлөнөт, өздөрүнө киргенде канча төлөм төлөнөт, баардыгын эсептеп, анан бизге айта турган болду. Ошонун негизинде Кудай буйрса аны дагы ушу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биз терини ушул Наманган областына сатуу боюнча ишке ашырабыз деген оюбуз бар.